Экинчи бап. Курмандыктын баасы. Ибраим алейхиссалам баштан өткөргөн тарыхы, Аллага баарын убада берген, кандайдыр бир жүрөк ишенимимдин, каарманынын өмүр баяны эле эмес. Ибраим алейхиссалам улуу курмандыкка барышы, анын өзүнө жаккан жана жердик нерселерге байланган ойлордон баш тарткандыгын билдирген. Бул туюнтмадан биз Ибраим алейхиссалам ыйык Тооратта жана ыйык Инжилде жазылган Кудайга болгон мамилесин түшүнүүбүз зарыл. Тоорат, Мусанын биринчи китеби, 22 бап, 12-11 аят. Бирок Теңирдин периштеси асмандан чакырып, Ибраим, Ибраим деди. Ал айтты, мына мен. Периште айтты, балаңа колуңду көтөрбө, аны эч нерсе кылба. Анткени Кудайдан коркконуңду, мен үчүн жалгыз уулуңду аябаганыңды билдим эми. Инжил еврейлерге 11-17 аят. Ишеним аркылуу Ибраим өзү сыналганда Исаакты курмандыкка алып келди. Ал жөнүндө убадасын алган болсо да, жалгыз уулун курмандыкка келтирди. Өз жакындарына каражатты жана тамак аш менен бөлүшүү ар бир адамга берилген жекече буйрук болсо да, ислам курмандык чалууну Алла тамак аш бергендигине ыраазычылык билдиргенинин белгиси катары карашат. Мусулманда мындай деп айтылат: курмандык бул мейли байлык же каалоо болсун, адамдын өз жаратуучусуна болгон берилгендигинин иш жүзүндөгү далили болуп эсептелет. Бул чындыгында эле иш жүзүндө көргөзүлгөн дин. Ыйык Тоорат китебинде Израиль эли Аравия чөлдөрүндө жолоочулап жүргөндө Алла аларга ар кандай курмандык чалуу жөнүндө берген буйруктары жазылган. Андай курмандыктардын бири тынчтык курмандыгы болуп эсептелет. Тоорат, Мусанын 3 китеби, 1, 6, 8 аяттар. Эгерде анын курмандыгы тынчтык курмандыгы болуп, ири малдан эркек же ургаачы бодо жетелеп келсе, анда Теңирге кемчилиги жогунан алып келсин. Эгерде ал майда жандыктан Теңирге тынчтык курмандыгын алып келсе, мейли эркек же ургачы болсун, эч кемчилиги жогун алып келсин. Эгер ал курмандыкка кой алып келсе, аны Теңирдин алдына жетелеп келсин. Жана өз колун өз курмандыгынын башына койсун да, аны Ак Ордонун алдына сойсун. Жана Аарундун уулдары анын канын курмандык чалчу жердин ар тарабына чачып чыксын. Дагы бир курмандык, бул ыраазычылык курмандыгы. Тоорат, Мусанын 3 китеби, 11-15 аят. Теңирге багыштап келген ыраазычылык курмандык жөнүндөгү мыйзам мына: эгерде кимде ким тартууларын ыраазылык менен алып келсе, анда ыраазылык курмандыгына кошуп, ачытылбаган зайтун май аралаштырып бышырылган нандарды, зайтун май майланган ачытылбаган тандыр нандарды, зайтун май сиңирилген буудай унун, зайтун май сүйкөлгөн ар түрдүү нандарды алып келсин. Тандыр нандардан бөлөк ал ыраазылык курмандыгы үчүн ачытылган нан алып келсин. Ал курмандыктардын бирин ал Теңирдин мартабасын көтөрүүгө алып келсин.
Бұл алқыш айтчу құрмандықтың қанын чачып жатқан дини қызматчыға тиешелі. Разылық құрмандықтың етін ошол күні жеш керек. Андан ертең менен киге қалтырбаш керек. Бирок Ибраим алейхиссалам тил алчаактыгын, милдетин сезгендиктен же ыраазычылык келтиргендиктен болгон деп айтууга болобу? Бул жерде башка суроо берсе да болот. Эмне себептен биз тирүү жандыктарды курмандыкка алып келишибиз керек? Эч нерсеге теңдешсиз Алла адамдардын ыраазычылык жана ишенимдүүлүк көргөзгөндүгү үчүн кан төгүү менен байланышпаган нерселерди курмандык катары тандаса болбойт беле? Же болбосо курмандык чалуу эрежелери бир гана Алла жана алууга укуктуу. Ал эми адамдар болсо Алланын башка жараткан нерселери сыяктуу тирүү калуучу үчүн өлтүрүүгө мажбур деген белгиби? Бул суроону жообу мындай камтылган. Ибраим алейхиссалам бардык сынактарга туруштук берип, Аллага ишенимдүү болгон күндө да, бул баяндын чыныгы мааниси Ибраим алейхиссалам баш ийгендигинде эмес. Анын мааниси курмандыкта жана Кудайдын кийлгишкендиги жөнүндөгү чындыкта. Курмандык кайсыл жерде чалынды эле? Асыл Куран курмандык чалына турган жер жөнүндө эч нерсе айтпайт. Ошондуктан бул туурасында ой-пикирлер дагы ажырашып кеткен. Башталышында Мина тоосу бул курмандык чалынган жер деп эсептелген. Бирок улуу дин баянчы Ат-Табари 10-кылымда мусулман изилдөөчүлөрү ыйык Тооратта жазылгандай Мория тоосу экендигин белгилешкен. Бул тоо Иерусалимде. Тоорат Мусанын 1-китеби, 22-бап, 1-2 аяттар. Жана бул окуялардан кийин Кудай Ибраимди сынап көрдү да, Ибраим деди. Ал айтты, мен мына. Кудай айтты, жападан жалгыз сүйгөн уулуң Исагыңды алып, Мория жергесине бар. Мен сага ал жердеги тоолордун бирин айтам. Ошол жерде аны курмандыкка чал. Мисалы, Мукатил бул окуя баяндалган Иерусалим жергесин көргөзүп турат. 100 жылдардан кийин Иерусалимде ошол эле тоодо даанышман падыша жана пайгамбар Сулейман алейхиссалам Аллага арнап касиеттүү жай тургузган. Тоорат 2 тарых 3-бап 1 аят. Жана Сулейман Иерусалимдеги Мория тоосунун үстүнө Теңирдин үйүн курдура баштады. Бул Адыр атасы дөөткө айтылган жер. Дөөт дайындап кеткен Иевусейлик Орнанын кырманынын ордуна курулмай болду. Ошондуктан Ибраим алейхиссалам курмандыкты Иерусалимдеги Мория тоосуна алып келген. Ошентип, буга байланыштуу бул жер Аль-Куддус аталган. Мына ошондуктан биринчи бериле турган суроо бул. Эмне себептен асыл Куран бул курмандыкты толук курмандык деп баяндайт? Бул жерде дабиха деген сөз колдонулган. Бул курмандыкты өтө жогорку баада баалаган сөз болуп саналат. Бирок малдын баалуулугу Ибраим алейхиссалам уулунун баасынан ашып түшө алабы? Албетте жок. Ва Саффат сүрөсүндөгү 37-107 аятындагы күн Аль-Фида катары берилген курмандык. Асхим уулу деген сөз менен колдонулган. 13-кылымындагы улуу окумуштуусу Аль-Байдави, Ибн Катир жана башка комментаторлор бул сөздү курмандыктын
gölömüne тийиштүү дешкен. Ал эми көрүнүктүү мистик Суфиян ат-Таври курмандыктын өтө кымбаттуулугун баса белгилеп, жана асхим деген сөздү кымбат деп талкуулаган. Ислам жарал элек мезгилдеги адамдарда жаңы төрөлгөн балдарды курмандыкка чалуу колдонулуп келген. Ибраим алейхиссалам курмандык алып келген баланы ушул зөөкүрдүк менен колдонулуп жаткан ишти токтотуу үчүн болушу мүмкүн эмеспи? Анткени Алланын кийлигишүүсү адамдын өмүрүн сактап калбадыбы? Абд аль-Муталибтин белгилүү тарыхы ушул божомолду тактап тургансыйт. Ал өзү уулу Абд Алланын ордуна жүздөгөн төө курмандыкка алып келген. Исламга чейинки Аравияда дип азим деген айтылган мал төөдөн кичине болбошу керек эле. Ошондуктан жүздөй төөнүн курмандыкка алынып келгендиги биздин көңүлүбүздү бурбай койбойт. Абд аль-Муталиб үчүн бул өтө чоң курмандык болгон болуу керек. Ибраим алейхиссалам өспүрүмдүн жанын сактап калуу үчүн ушундай эле курмандык чалууга даяр болгондугуна күмөн жок. Ал башынан өткөргөн кайгылуу кыйналууну көз алдыга элестетүү анчалык деле кыйын болбосо керек. Ибраим алейхиссалам өзүнө ушунча чоң муң кайгы алып келген абалда эмне кылганын ойлоп көрөлү. Анткени ал өзүнүн сүйгөн уулун курмандыкка чалуу керек эле. Ниса сүрөсү 125-аят. Чыныгы мусулман болгон абалында өзүн Аллага тапшырган жана акыйкат жолдогу Ибраимдин динине ээрчиген адамдын дининен да кереметирээк дин барбы? Акыры Ибраимди Алла өзүнө дос туткан. Ибраим алейхиссалам ишенимде бек турган, ханиф жана чынында Аллага тил алчаак болуп аталган. Ушунчалык тил алчаактыгында карабастан Алланын кулу өз теңирине минтип айтып жатканын элестетип көрөлү. О Теңирим, мен өз уулум үчүн ушунчалык коркком. Мен аны өзүмдүн бардык мүлкүмөн алдаганча артык сүйөм. Эмнеге сен мага ушундай буйрук берип, мени азапка салдың? Ал эми качан мен белгиленген жерге келгенде сен мага курмандык чалганга жандык бердиң? Эмнеге сен мага ушуну гана каалаганыңды айткан жоксуң? Мен сага жүздөгөн жандыктарымды кубануу менен курмандыкка алып келбейт белем. Мен сага өзүмдөгү бардык малымды бермекмин. Ибраим алейхиссалам өтө бай адам болгон. Анын төөлөрү, койлору жана эшектери жүздөп саналган. Алла Ибраим алейхиссаламга мындай деп жооп берсе болот эле. Ибраим, менин досум, сенин уулуң сага канчалыктуу кымбат экендиги мага белгилүү. Бирок сенин бардык байлыгың жана мал жаның уулуңду күнөөнүн залакасынан арылтып, аны куткарып алуу үчүн аздык кылат. Сенин өз балаңдан артык болгон жана аны өлүмдөн куткарып кала турган бир гана нерсе бар. Бул мен тандаган менин курмандыгым. Ибраим алейхиссалам бул курмандыкка чалына турган кочкорду кандайдыр бир үйүрдөн эмес, тоонун башынан тапты. Бул жерде мындай суроо жаралат. Бул жандык анда кайда пайда болду? Жана ал кимдики? Ошончо обочолонган жерде пайда болгон кочкор Алланын өз кудурети менен кийлигишүүсүнүн гана жыйынтыгы. Улуу Алла деген ысым Алланын 99 ысымынын бири экендигин биз билебиз. Бул андан башка эч кимге таандык боло албайт. Бул ысым улуулугу сыяктуу бир гана Аллага таандык.
Мындай баалуу курмандык башка эч кандай тирүү жан менен салыштыргыс. Жада калса жүздөгөн төөлөр менен да экендиги бул жерде белгилүү болду. Бул курмандык адам өмүрүнөн да алда канча кымбат экендиги, жада калса Ибраим алейхиссалам уулунан да курмандык чалууга мүмкүн болгондордун баарынан да жогору экендиги билинди. Биз бир гана мындай деп шаттана алабыз. Алланын өз жаратылышына болгон сүйүүсү кандай улуу, ал кандай ырайымдуу, анын бир ысымы сүйүүчү, ал өзүндө болгон эң кымбат Ибраим алейхиссалам уулунун куткарала турган жалгыз нерсесин бекер берет. Ошондуктан биздин чегерилген көз карашыбызды жана исламдагы жалпы колдонуп келе жаткан Алланын күнүмдүк наныбызды бергендик үчүн гана ыраазычылык келтирген курмандык чалууларыбызды же жеке айланадагы адамдарга карата кылган кийим жана тамак аш таратуучу үчүн болгон жакшы иштерибизди карап чыгууга убакыт келип жетти. Улуу курмандык бул символ болуп эсептелет. Жана ал символдоп көргөзгөн нерсе дагы улуулукка шайкеш келүүсү зарыл. Башкача айтканда, ошол курмандыкка чалынган кочкор өзү улуу болгон эмес, бирок ал бир нерсени символдогону үчүн ошол символ аркылуу улуу болуп саналган. Андай болсо, ал эмнени символдоду болду экен? Бул суроого жооп алуу үчүн биздин олуттуу изилдөөнүбүз зарыл болот. Бул суроонун жообунун бөлүгү Муса алейхиссалам учурундагы курмандыкка чалынган үй сыяктуу анын таза болгондугунда. Бул үй асыл Куранда төмөндөгүдөй айтылат. Бакара сүрөсү 67-71 аят. Эстегиле, Муса өз элине Алла бир уй союшуңарды буйурду дегенде, алар үстүбүздөн күлүп жатасыңарбы дешти. Бирок ал мындай деди: андай жахил надандардан болуп калуудан Алла сакташын сураймын. Алар айтышты: Кудайыңа дуба кыл, уйдун кандайлыгын баян кылсын. Муса айтты: ал заттын айтышынча, ал уй кары да, жашта кунаажын да болбогон, орточо бир уй. Эми буйрукту аткаргыла. Алар айтышты: Кудайыңа дуба кыл, анын түсүн баян кылсын. Муса айтты: ал заттын айтышынча, ал ачык мала түстүү тагы жок уй, көргөндөрдүн көзүн кубантат. Алар айтышты: Кудайыңа дуба кыл, анын кандайлыгын баян кылсын. Бул уй бизге күмөндүү болуп калды. Кудай кааласа, эми жолубузду таап алабыз. Муса айтты: ал заттын айтышынча, ал ушундай бир уй. Кор болуп жер айдабайт, аны менен суу ташып, эгин сугарышпайт. Айып кемчиликтери жок, анда өз түсүнөн башка эң да жок. Алар: эми акыйкаттың айттың дешти. Узак машакат тартышып, ошол айтылган сапаттарга ээ болгон уйду таап союшту. Асыл Курандын айтуусу боюнча, бул уйда эч кандай эм болбогон, көзгө жагымдуу уй болушу керек эле. Куранга чейин 2000 жыл илгери Ыйык Тоорат китебинде Израиль элине тагы жана кемчилиги жок курмандык чалуулары керектиги 41 жолу буйрук берилген. Мисалы, Тоорат, Мусанын 2 китеби, 12 бап, 5 аят. Жандык, кемчиликсиз, эркек, бир жашар болуш керек. Ал же койдун козу кочкору, же эчкинин улагы болсун. Тоорат,
Musa'nın 3. kitebi, 1. bab, 3. ayat. Эгерде ал ири малдан курмандыкка өрттөй турган болсо, кемчилиги жок. Эркек тукумунан тандап, теңирден ырайым табуу үчүн ак ордонун алдында жетелеп келсин. Тоорат Musa'nын 3. кitebi, 4. bab, 27, 28 ayat. Эгерде жөнөкөй элден кимдир бирөө жаза тайып күнөө кылса, теңирдин осуяттарына каршы кылба деген иштерди кылып күнөөлүү болсо, анан ал кылган күнөөсүн билип калса, анда ал өзү күнөөсү үчүн кемчилиги жок эчкини курмандыкка алып келсин. Тоорат Musa'nын 4. кitebi, 6. bab, 14 ayat. Жана ал кемчиликсиз 1 жашар ак козуну теңирге курмандыкка өрттөгөнгө, жана да кемчиликсиз 1 жашар ургачы ак козуну өз күнөөсү үчүн курмандыкка чалганга, жана дагы 1 кемчиликсиз кочкорду тынчтык курмандыгына жетелеп келет. Тоорат Musa'nын 4. кitebi, 19. bab, 2. ayat. Теңирдин мындай деп айткан осуяттуу мыйзам жобосу бар. Израиль балдарына айт: жармоо кийизилбеген, эч жерине эн салынбаган, кемчилиги, кынтыгы жок жерде кунажын алып келишсин сага. Тоорат Musa'nын 4. кitebi, 28. bab, 3. ayat. Жана аларга мындай де: теңирге алып келүүчү курмандыгыңар мындай: дайыма курмандыкка өрттөй турган күнү эч кемчилиги жок 1 жашар 2 ак козу болсун. Ибраим алейхиссалам мунун сатып алуу үчүн Алла аркылуу берилген кочкор улуу курмандык деп аталган. Ушуга салыштырмалуу Муса алейхиссалам аркылуу курмандыкка алынып келген уйду асыл Куран азим уулу деген эмес. Ошондуктан ал кочкор уйга караганда таза жана кемчиликсиз болгон. Ошондой эле көпчүлүк элдерде кочкорлор, койлор жана козулар тазалыктын символу деп аталып келет. Бул жандыктар айыпсыздыкты билдирет. Араб тилинде айыпсыз деген сөз жаңы туулган козуга тийиштүү. Түрк тилинде баласын менин козум дегендик, анын момундугун белгилегендик болуп эсептелет. Аль-Алуси өзүнүн асыл Куранга болгон талкуусунда азим деген сөздү анын чоңдугуна тийиштүү деген, жана ал бул кочкор мүйүзү чыга элек айыпсыздыкты билдирген жаш болгон хамал дейт. Эми бир аз токтолуп төмөнкүлөр жөнүндө ойлонууга убакыт жетти. Эмне өлүмгө дуушар болду? Жандык. Жандык кайдан келди? Алладан. Аны ким берди? Алла. Ким тирүү калды? Ибраим алейхиссаламдын уулу. Биз дагы бир суроого көңүл бурушубуз керек. Курмандыкты ким алып келди? Асыл Куран мындай деп жооп берет: жана биз анын уулун улуу курмандык менен куткарып алдык. Алла өзү улуу, ошондуктан улуу курмандык бир гана андан келет. Ал биздин дүйнөгө так калаарлык жана кереметтүү болуп пайда болду. Алла достук менен максатташ болуп, өз досу Ибраим алейхиссалам менен адамзатты куткаруу үчүн белектердин эң кымбатын бере тургандыгынын каалагандыгын айтышы мүмкүнбү?